Бүгүнкү мандайларыңар жакшыбы? Бүгүнкү аба ырайы жагат алып? Эшиктеги. Анда эмесе эң алгач сабактын баштагандан мурун биз жамылуу мандай тартуулап алалы да бирибизге бирибиз. Мен азыр колумдагы инструкцияларды көргөзөм, силер болсо ошону тыңдайсыңар. Başlardan bugün altın ereceğini sakta oturarsa okçular. Özgü kanda muamele kalasan klastaşına da hoşundan muamele kıl. Urmatta, sıvık suyu, jargar bir, tatlıklı sakta. Altın ereceğini saktayız mı? Maksatı, bilim vericilik, okçularga adetliylik, sılık jana etikалық нормалар жөнүндө терең берүү, өлүк билүүчүлүк, окчулардын пикир алышуу маданиятын эл алдына өзүн алып жүрүү күнүндөрүн өсүрүү, тарбиялык, улууну сыйлоо, кичүүнү узаттоо жана азыркы коомдо социалдык тармактарда, мектептерде жана күнүмдүк жашоодон түшүндүрүү, маданияттуу, жоопкерчиликтүү инсан болуп калыптануусуна багыт берүү. Силердин ойга кандай? Темабыздын максаты туура элеби? Кошумча биринчи суроо, адептүү адам дегенде ким эсиңерге келет? Адептүү адам дегенде эле мисалы өзүн сыйлаган, башканы сыйлаган, улуун урматтаган, кичүүнү ызаттаган, өзүн тез алып жүргөн адам эсине келет. Биринчи катарда өзүңүздүн атыңыз, анткени адегиңиз бизге кишинибизден жана өспүрүм качылып тарбиялап керек жана ошол багытта биз өзүбүздүн адамчылыкты алып кетебиз. Жана адегиңиз бизге төрт жакшылыктарды да каалоо үчүн биздин көзүбүзгө адегиңиз ар бирөөбүздүн көзүбүзгө идеалдуу болуп көрүнөт. Ошон үчүн биз аларга адептер болуп. Сыртқы көрүнүшпү же ички сапатпы? Кандай көрүнүш? Азаматсың, ички сапат. Экөө Ооба, азаматсың. Дагы ким? Осунун темасы адептүүлүк, адамдын көркү. Адептүүлүк деген эмне? Адептүүлүк бул адамдын ички дүйнөсүнүн күзгүсү. Бул жөн гана саламдашуу эмес, бул башкаларга болгон сый урмат, сабырдуулук жана чынчылдык. Элибизде адептүүлүк ар кимдин өзүнөн, адепсиздик өзүнүн сөзүнөн деп бекемден айтылган эмес. Адептүүлүк бул эмне экен? Улууну сыйлоо, кичүүнү коргоо, маданияттуу сүйлөө, жоопкерчиликтүү жүрүм-турум. Азыркы замандын талабында адептүүлүк, азыркы замандын талабы болуп калды. Социалдык тармактарда орой комментарий жазбоо, фейк маалымат таратпоо, кибербуллингге катышпоо, башкалардын оюн сыйлоо. Силердин оюңарча социалдык тармакта орой комментарий жазба түшүнөсүңөр, фейк маалымат таратпоо, туура эмес маалымат, жалган маалымат. Кибербуллинг дегенди билесиңерби? Кандай түшүнөсүңөр? Кайсы соц тармактарда колдонулат? Инстаграм, YouTube, Facebook, ошолордо көп колдонот. Бул да ачык сайт. Ооба, кибербуллинг деген бул жанагындай интернетте бирөөнүн атын жамынып, же болбосо жашыруун жамынып, силерди коркутуу, же болбосо эмне азаптоо, же болбосо улууну сыйлоо, транспортто орун берүү, жолбошоктоо сөзүн бөлүү. Андан кийинки ким окуп келип чогуу. Тартиптүүлүк коомдук жайларда татуу сүйлөөгө айлана чөйгөн булгабоо, ичкейлик өзүн башкаларга жогору койгон мактануу. Азаматыңар. Адептүүлүктүн негизги белгилерин түшүнүп алдыңызбы? Чогуу билетте иштейбиз. Биринчи суроо, биринчи топтогулар. Биринчи топтогулар мектептеги адептүүлүк, мугалим, классташтары, форма сүйлөө. Экинчи топтогу суроо интернеттеги адептүүлүк. Мектептеги адептүүлүк мектептеги адептүүлүк жүргөн турган, калдырдан баскан, башка мугалимдер учурашып, форма менен келүү, классташтарга жакшы мамиле кылуу, мисалы бирдеке керек болуп турса ошону берип турчу, сурануу менен, сериялдуу сөз менен айтат. Соц тармактардагы адептүүлүккө бизге ошондой керек. Соц тармактарда бирөөнүн видео чыгарса, жакшы видео, ошону мактап болуп,
өзүңдүн жаман жагыңды көрсөтпөй, адептүү болуп, жакшы сөздөрдөн жазып аны колдоо, чат болсо чаттан балдар менен жакшы сүйлөшүп, ар кандай сөздөрдү айтпай, жакшы сөздөрдөн айтып, жеке Дегиле кайсы билеме болсун, Акыл заманда, жакшы сүйлөсөң дагы популярдуу болуп кетип атасың, эмне кылсаң? Адепсиз болсоң дагы эмне болуп кетип атасың? Популярдуу болуп кетип атасың, ошондуктан айтат экен, ортого окуучу эки топ тең суроо. Коомдук адептүүлүк бул жерде транспорт жана коомдук жайдан. Мисалы транспорттордо өзүнүн улуу кишилерге орун берип, көчөдөн түкүрбөй, сөгүнбөй Туура, азаматсың. Көчөлөрдө бирөөлөрдү кишиге теңсиздүү берип, транспорттордо орун берип, чоңдорго сыйлоо берип. Коомдук жайдагы адептүүлүк. Коомдук жайдагы адептүүлүк эме көчөдө түкүрбө, таштанды таштоо ошол эң башкы нерселер болот. Улап өзгөргөн оюңарды жазып, доскага чаттайбыз. Жок. Даярбызбы анда балдар? Келгиле. Адептүү болгон манекенин бирөөнүн эмгегин баалайм. Азаматсың. мен адептүү болом, анткени жакшы жүрүм турум ийгиликке жеткирет. Мен адептүү болом, өзүмдөн кичилерге үлгү болсун. Мен адептүү болгон анткени атенин тarbiyasына актайм. мен адептүү болом, анткени жакшы жүрүм турум ийгиликке жетет. мен адептүү болом, анткени өзүңдү өзгөлөрдү сыйлайм. Азаматсың. Келе болла. Болгон анткени атенин тarbiyasына актайм. Doğum anken özüm sözüm var işime cevap ederim. Ben adet doğum ankeni özümü sileyim. Келе бол. мен адептүү болом, анткени мусор таштабам. Ол өзүбүздүн адептүүлүк. Азыр болсо балдар, мен иште салып жүрүп жазайбыз, Бул 5 раундтан турат. Топтордон өзүңөр сүйлөшүп чыгасыңар. Жакач? Сагат белегибиз бар. Diş taş. Buz, diş, taş, diş. Yürüyen adam da yapsın. Каткатыш тармактарда классташыңды мазактаган комментарий жазылса, сен эмне кылмаксың? Кандай жолдо бармаксың? Мисалы, Инстаграмдан чыгады да, нурелди чыгара берсе, жамандатсаң, анын аккаунтуна жазып, өчүрүп коюшун өтүнүп, сыйкырдуу сөздөр менен эме кылган, алдыр салса болот. Дагы кандай ой бар? Оюңа көп айтасың, кайда болот? Азыр эле болуп аткан, азыркы учурда. Комментарий жерге жаман сөздөр жазып атат, жакшы сөздөр жазып атат, кандай айтасың? Эгер ошентип чыгара келсек, ал бала чыгарган балага жакшы сөздөрдөн айтып эле алдырып коюшун өтүнүш керек да. Транспортто улуу адам турат. Сен отуруп бара жатасың. Тиги тура калып келиңиз отуруңуз деп сый-урмат көрсөтүш керек. Андай болуп кетпайбы? Кулакка наушник тагынып, эмне болуп атат? Оорукан турбайт. Мына негизи жаш болгондон кийин туруп улууларга орун бериш керек да. Азамат. Негизи ошо шартта улуу адамдар
мындай жаш бала отурса ошо эми ал жаш бала деле окуусунан кетип чарчаткан болот да ошон үчүн улуу салып эле мындай эле жаш айтып балам ушундай утум барып эле жаш улуу деп мындай ситуацияны түшүндүрүп анан айтсак жаш бала дагы орун берет. Экинчи кызды макалакаттар менен иштөө. Адеп бар жерде ырыс бар. Деге балдар оюбузду айтабыз. Адепте болсоң, конечно, ырыс болот ал жерде деген. Элдин баары ошол жакта адамдар жакшы сүйлөп, адептүүлүктө жүрөт, а башка жаман сүйлөп, бирөө чыккандан бирөө болсо анда адептүүлүк бузулат. Адептүүлүктү эч сыйлайт, адепсизди же сыйлайт. Айтып бер. Экинчи макала. Адептин эсик айт дегени, адепти болсоң сен элиңге жагасың, сенин чечимиңе кошулат. Адепсиз болсоң жер сыйлайт дегени, жер карап, башың жерге карап, башың жерге карап. Жакшы сөз жан азыгы, жаман адеп эл азыгы. Жакшы адеп эл азыгы. Жакшы сөз ар бир адамга эле жагат. Жакшы сөз менен адамдарга айтсаң аларга жагат. Жакшы адеп эл азыгы. Жакшы адам болуп адепти болсоң элдерге жагат, элдер да сага жакшы мамиле кылат. Жакшы сөз болгондо жакшы сүйлөсөк башкаларга жагымдуу болосуң, а жакшы адеп болгондо башкаларга үлгү болосуң. Башкаларга да күч кубат берет. Азыр биз сабагыбызды бышыктайбыз. Экинчи топ. Жегиш бар. Жегиш экинчи топто болду. Биринчи орунга Элеманга, экинчи орунга Элеманга, үчүнчү орунга Суга. Колчан болду жегиш үчүн. Адептүүлүк бул баа жеткизбайлык, ал адамды кадыр-багыттуу кылат жана айланасындагылардын ишенимин кылат. Биз адептүү болуу менен өзүбүздү гана эмес, үй-бүлөбүздү жана мекенибизди да сыйлаган болобуз. Негизи эле адептүүлүк дегенди балдар түшүнүңөрбү? Эң мыкты деңгээлде түшүнүңөр деп ойлойм. Адептүүлүк адамга керек негизи. Керек. Адептүүлүк адамдын неси? Бир баалуу көркү жана күзгүсү. Сырткы сулуулук эч качан не адептүүлүккө жатпайт. Ал не сырткы сулуулук өчүп калышы мүмкүн экен. Адамдын ички сулуулугу, адептүүлүгү болсо, эмне кылат экен ал? Өмүр бою өчпөйт экен. Бүгүнкү сабакта эң активдүү катышкан окуучуларыбыз, баарыңыздар активдүү катыштыңыздар. Ошонун ичинен эле биринчи топтон Абдрахман эң активдүү окуучулардын бири. Окуучулар баарыңыздар активдүү болдуңуздар. Эми ошонун ичинен эң активдүүсү Аелита жана Ынтымак жана Эламан. Бүгүнкү сабактын тапшырмасы силерге мен адептүүлүмбү деп жазасыңар өзүңөрдүн адеме жөнүндө. Не жазып келесиңер? Эссе жазып келет. Азыр болсо нейро көңүл жазабыз, келгиле. Колубузду көтөрөбүз. Бүгүнкү сабакта эң активдүү болгон топ, экинчи топ азаматтар. Бүгүнкү сабак максатына жетип, окуучулар адептүүлүк тууралуу кенен түшүнүк алышты.